31 жаштагы катталуучум анемиянын өтө оор түрү менен кайрылган. Мынакей өзүңүздөр анализде көрүп тургандай ферритин 10го түшүп калган. Бул 31 жаштагы аял киши үчүн өтө критикалык абал. Андан кийин витамин Д'сы дагы 16га түшүп калган. Мынакей дарылоого чейин. Эми 3 ай аралыгында дарылоо жүргүздүк, так диагноз коюп, эмнеге мындай болду, себебин аныктадык. Эң башкысы оригинальный препараттарды так туура дозада тандаган үчүн 3 айлык дарылоодон кийин өзүңүздөр көргөндөй мынакей ферритин 66га көтөрүлдү, витамин Д 75ке көтөрүлдү. Көрдүңүздөрбү? Туура көзөмөл кылса, оригинал дарылар жазылса, күн сайын пациент өзү тууралуу маалымат жөнөтүп, дневник жөнөтүп, врач менен тыгыз байланышта иштей турган болсо, мына ушундай уникалдуу результаттар болот. Бул результаттар жөн эле сөз менен эмес. Көп врачтардан, көп табып, аркы беркиге барып жүргөндөрдү карасаңыздар, отзывдарды чыгарганда жөн эле бир сүйлөтүп, мактатып эле коет. Цифранын негизинде чыгарган нерсе, результаттар. Бул цифраны эч ким алдай албайт. Цифра бул так. Кылдат көзөмөл алкагында мына ушундай так результаттарга жетсек болот, көрдүңүздөрбү? Албетте катталуучумдун айтуусу боюнча өзүн жакшы сезип, маанайы көтөрүлүп, ден соолугу чың болуп, чачтары түшпөй, тамак болгон табити жакшырып, организминде мисалы 20га жакын оорудай бар сезимдер жүргөн, бул көрсөткүчтөр нормага алып келгенден кийин эч кандай оорусу жоктой сезим менен азыркы учурда жашап атат. Эми биздин кийинки кадам ушул боюнча көтөрүп коюп эле токтоп калбай, катталуучумду 6 ай алкагында ушул көрсөткүчтөрдү ар дайым идеалдуу абалда кармап жүрүүгө аракетибизди жасайбыз. Эгерде сизде да каныңыз аз болуп, гемоглобиниңиз аз болуп, анемиядан айыга албай, көтөрсөңүз деле кайра түшүп, ушундай абал болуп аткан болсо, анда комментарийге доктор деп жазып кетиңиз.